Эгерде сиз жашоону өйдөлүштө баратам деп ойлоп аткан болсоңуз, анда дагы да болсо жаш экенсиз деп айтылат эмеспи? Эгерде тескерисинче убакыт токтобой ылдыйлап бир канча тартынсам дагы токтобой жатат деп аткан болсоңуз, демек бир 50 жаштан өтүп калганыңызды түшүндүрөт экен, урматтуу көрүүчүлөр. Сиз кайсынысына киресиз? Айырмасы жок. Негизгиси сиз менен биз көрүшүп турабыз дегендей, Кел чай ичели программасы өз ишин баштап турган учур, урматтуу көрүүчүлөр, баарыбыз бир калыпта, бир жолдо кетип бара жаткан болсок, анда эң сонун жана биз дагы чын тилден кубанычтабыз. Бардык көрүүчүлөрүбүзгө чоң салам айталы. Сиз дагы кайсыл жерде болбоңуз, Кыргызстандын кайсыл облусунан, кайсы жеринен көрүп аткан болсоңуз дагы, баарыңыздарга Бишкектегидей ысык саламдарды жолдойлу. Бүгүн абдан ысык болору баарыбыз үчүн маалыматтар берилди. Абдан ысык болот, ошондуктан өзүңүздөрдү карап койсоңуздар болот. Кел чай ичели программасынын башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табетиңизге жана чай салтына негизделген. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Биз болсо студиябызга келген коногубуз менен баштайлы, маек курабыз. Биздин коногубуздан да суроо бар, урматтуу көрүүчүлөр, жакыныраак келиңиздер. Эгерде туура таап калган болсоңуз, 101-дикти ыйгарабыз сиз үчүн дагы, андыктан активдүү болуңуз дейли. Жана биздин студиябызга келген коногубузга дагы суроолорду жиберсеңиздер болот. 0508 400 100 номери аркылуу. Аны эмесе сиздерге тааныштырып өтөйүн. Акыркы мезгилдерде дегеле интернет жаатындагы өзүнчө адистер, өзүнчө кесип ээлери дагы пайда болду десек болот. Сиздерге тааныштырайын. Айчолпон Абдылдаева бизе конокто, таргетолог, мобилограф десек жаңылышпайбыз. Кош келиңиз, кутмантаңыз менен. Саламатсызбы, кутмантаңыз менен. Кош келдиңиз. Айчолпон, айтсаңыз, негизи азыр мына ушул таргет ошондой эле интернет тармагында онлайн сатуу жана башка нерселер аябай бир модага айланып атат да. Өзүн өзү тартып жүрбөстөн жанына кимдир бирлөрдү ээрчитип, мобилографтарды ээрчитип алып, аларга өзүнчө айлык төлөп берип атышат дегендей. Деги эле бул тармак сиздин көз карашыңыз боюнча кандай өнүгүүдө? Азыркы учурда ушул онлайн тармак аябай өнүгүп атат. Мындайча айтсак, 2 жыл болду. Ушул 2 жылдын ичинде аябай мындай ылдамдык менен өнүгүп атат. Мобилограф, таргетологдор, маркетологдор бүт баары SMM дегендер онлайн тармакка чыгып атышат. Анткени ушул ири компаниялар, бизнестери жеке бренд кылып өздөрүн чыгарчу врачтар, жана ошондой эле мугалимдер өздөрүн онлайнга чыгарыш үчүн ушундай бизге окшогон адамдардын кесиптин ээлерин чакырып атышат да, мындайча айтканда, жумуш менен камсыздашат. Алардын жумушу ар кандай, допустим, SMMдер ушул бир адамды личный бренд кылып чыгарып, интернеттен адамдарга таанытып, таргетологдор реклама кетирип, мобилографиялар алар ошол видеого тартып, кызыктуу видеолорду тартып, ошол адамды же болбосо бизнести өнүктүрүп атышат да. Бул ар бир адамдар, ар бир кесип ар кандай, ар бир баа менен ар кимдики ар кандай баада. Ар бир адамдын мындайча айтканда зарплатасы, айлык маанасы бар да, айлыгы бар. Алар жакшы эле таап атабы? Мисалы, сиз деле жакшы таап атасызбы? Мисалы, өзүңүздүн кесибиңиз бар болуш керек башка, Башка кесибим жок, үйдө отурган энемин, 4 баланын мамасымын, апасымын. Анан жана деметип жазып калышчу эле го, үйдө отургандар үчүн жумуш таап берем деген. Ошондой эле сыяктуу турбайсызбы? Үйдө отуруп эле акча тап калат экен. Бирок биздики андай эмес, алар сетевойлор көбүнчө ошентип жазат, бирок мен дагы мурда декретте көп отуруп калып, анан ушу эмне кылып иштесем болот, үйдө отуруп эле деген көп изденип баштадым да. Ошондо SMM'ди эмне деген түшүнүп, SMM'ди окуп,
СММден баштагам. Мындайча айтканда, ошол онлайн тармакта үйдө эле отуруп алып эле балам менен отуруп алып эле иштечүм. Анан декреттен кайра декретке өтүп эле, уже үйдөн чыга албай калып, анан ошол таргет профессиясын тандап алдым да. Азыр углубленно ошо именно таргет менен кетем. Айына 50 миңден жогору табам. Айына 50 миңден жогору, Таргет кетирип атып эле. Мынакей. Азыр кимдир бирөөлөр азыраак айлык маяны алып жаткандар ойлонуп баштагыш керек, мен бул нерсени окуйбун эми деп. Негизи бул нерсеге окуп да келиш керек да, жөн эле адам өзү үйрөнүп алса болобу? Мисалы интернет карап отуруп эле. Сизге чай куяйын, сиз жооп берериңиз, Негизи деген ар кандай курстар бар. Адамдын шыгына да жараша болсо керек. Бирок мен келиңиз. Мен деген көптөгөн окууларды окудум. Бир эле там 10 миңге эле окуп алып, анан ушунча зарплата айлыкка чыгып калган жокмун да. Анткени билимиңе, өзүңдүн билимиңе дагы канча көбүрөөк вложение кылсаң, ошончо кирешең да чоңоет экен. Мен билимиме бир 200 миңдей акча кетирдим да. Сиз окуганга эле, окуганга эле сразу эмес, там ар кандай кымбатын дагы алып көрдүм, арзанын дагы алып көрдүм, офлайн окуп көрдүм, жандуу барып окуп көрүп. Таргет бир аз кыйыныраак, ноутбук менен отуруп иштейсиң да. SMM мобилографтар алардыкы бир аз оңоюраак десем да болот да. Ошо 200 миңге жакын акча кетирип иштеп, азыр уже ай сайын уже ошол айлыгым көтөрүлүп атат десем болот да. 50 миңден да жогору болуппу, Иногда андан да көп болуп калат. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, айлык аз, мамлекеттик жумушта иштейм деп отурган болсоңуз, кошумча жумуш, ачопон үйдө эле отурат экен, 4 баланын энеси экен, декретте экен, айына 50 миңден да жогору акча табаптыр. Жакшы экен, мага деле кызык, мисалы. Үйдөн чыкпай иштесе болот да. Үйдөн чыкпай эле. Мен күндүзү балдарым менен болом, жумуштарым, үйдүн жумушун кылам, келиндик кызматты кылам, кайненем менен жашайм. 2 кайненем бар. 2 кайне? Кайненемдин мамасы дагы бар да. Мына сага 2 кайнене. Үйдөн чыкпай эле отуруп алып, кечиндеси рекламаларды кетирип баштайм. Могу реклама Инстаграмдан чыгып аткандардын бүт баарын мен кетирем десем болот да. Мынакей. Негизи бул жака кандай кызыгып келип калдыңыз эле? Өзүңүз туруп эле тажаганыңыздан кой мен окушум керек, акча табышым керек деп баштадыңызбы же кимдир бирөө сунуштап калдыбы? Бул жакта мындай акча табып атышат деген сыяктуу. Өзүм издендим. Өзүм изденип, анан декретте отурганда дагы адам мындай өнүкпөй калат экен да, мындайча айтканда. Сүйлөшкөнүбүз только балдар, баланы эркелетип, баланын тилинде сүйлөп атып эле, анан мындай бир аз өнүкпөй калат экенбиз. Анан изденип баштадым. Анан үйдө отуруп эле кантип жумуш кылса болот деп ютубтардан карап жүрчүм да. Эң биринчи ушул баштаганым салфеткалардан 1 деген цифра бар го. Ошолорду жасап, 2 деп день рожденияга жандай чоң коробкада жасашат го. Ошондо менен жасап арендага берип иштечүм. Анан бир аз кыйыныраак болуп калды, анткени балам то кайчымды ташып кетет, салфетканы ташып кетет, анан жүдөп, анан макул деп маникюрду үйрөнүп алайын дедим. Анан маникюрду үйдө отуруп алып эле кыздарды чакырып алып иштейм деп элестетип алгам. Окудум, бир аз иштедим, бирок тоже жаккан жок да, мындайча жүдөп калат экенсиң. Анан ошол моментте, бул 2 жыл мурун баштагам мен. Үйдө отуруп эле иштейсиң дегендер чыгып, онлайн курстар аябай ачылып кеткен болчу, анан окуп көрөйүн ушуну деп күйөөм, конечно, каршы болгон биринчи. Ой, булар алдап кетет сени, жөн эле сенин акчаңды алышат, эмне кыласың, үйдө эле отурчу деп ушундай деп койгон. Анан макул деп күйөөмө эч нерсе айткан эмесмин, үйдөлөргө эч нерсе айтпай эле, ушу өзүмдүн мамамдан карызга акча берип туруңузчу деп сурап, анан окудум. Окусам иштесе болот экен да. Үйдө ошол моментте SMM болуп иштечүм. Кыргызстанда үйдө отуруп алып эле клиенттерим Москвада болчу да. Салон красоты, духи саткан, парфюмерия саткан эмелер,
мага кайрылышчу да. То есть это сарафанное радио менен иштечү. Бул СММ менен иштейт да депчи. Эмнегедир билбейм, бирок Москвада, Россияда эми СММдердин зарплатасы көбүрөөк да. И анан бизге кайрылышчу да аларчы. Анан үйдөн чыкпайт болчумун тоже. Сүрөттөрүн жөнөтүп койчу, мен пост, сторис ушуларды киргизип эле үйдө эле отуруп алып иштечүмүн. Анан бирок бизде дагы эме болуп баштады, жандай СММдер көбөйүп, клиенттер дагы үйдөн чыкпай эмес, келгиле, сүрөткө тартып кеткиле деп сунуштап калышканда, мен чыга албайм да, бар бала менен. Постоянно жанымда бала, анан ошо таргетти тандадым да. Изилдеп көрүп, анан таргетти окудум. Офлайнда бала менен барып окучумун. Азыр деле ошо бала менен постоянно жүрөм. Азыр да балаңызды эфирге алып келдиңиз, Няня ала алам 2 саатка, 4 саатка. Няня на час дегендер бар, услугалар. Мына ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, үйдө отуруп эле иштесе болот деген нерсенин жообун Айчолпон айтып берип жатат болуш керек сиздерге. Мага да кызык болуп жатат азыркы учурда. Негизи кайсыл бир учурда бул нерселер бизге тааныш эмес болчу, интернетте иштейт, анан айына 50 000 табат дегендей. Айына 50 000 таап атсаңыз, жолдошуңуз жыргап эле калды болуш керек, Ой, үйдө отуруп эле сонун акча таап атасың, азаматсың, жакшы эле окуп турсуң деген сыяктуу. Азыр мисалы дагы окуйм, акча салышым керек өзүмө десеңиз макул болуп калдыбы? Ооба, бирок мен күйөөм билбейт канча иштегенин. Айтпайсызбы? Эмнеге? Сурабайт деле негизи. Өзүм ушундай окуулар баары бир мындай жаңылануу болот экен да окуудачы. Допустим, 1 жыл мурун алган билимим азыр бир аз не актуальный да. Жаңыланып туруш керек, жаңы нерселер кирип турат. Анткени бизде конкуренция көп дегендейчи, Инстаграм деле өзүнүн мындай жаңылатып ар кандай обновленияларды киргизип атат. Ошолорду биз билип турушубуз керек да. И постоянно билим алып турабыз. Азыркы учурда 150 000 билим алам, окуп атам. Билбейт, күйөөм деле үйдө эч кимди билбейт. Жолдошуңуз азыр көрүп атабы, көргөн жокпу? Жок. Көргөн жок. Айтпай эле келе бердиңиз ага. Айттым, чыгам дедим. Десем, макул жакшы барып кел деди. Мына жакшы. Караңыздарчы, жолдошуна айтпай эле канчалаган иштерди кылып атасыз, Акча берип тур деп же бири-бириңиздерден алышып беришип турасыздарбы? Балдардын садигин төлөп, кээ кимде обязанностьтар менде бар, өзүм мойнунда. Ал башканы кылат, мен башканы кылам, бирок ал сурабайт, канча таап атасың, эмне кылып атасың депчи. Акчаң барбы деп сурайт. Бар болсо ооба деп коем, жок болсо жок деп коем ошо. Аты көндүргүн деле туура эмес го. Жакшы экен. Түшүнүктүү. Негизи бул жакта азыр чынында сиз айткандай көбөйбөдүбү? Ошол эле мобилограф, анан таргетологдор, СММ жана башкалар аябай көп курстар да ачылды, окуп ачат дегендей. Келечекте кандай болот деп элестетип атасыз? Келечекте эми баары онлайнга өтүшөт да, буюрса. Бизде Кыргызстанда бир 20% эле онлайнга өттү. Элестетиңиз, 100% өткөндө уже биз мындай кесиптин ээлери офлайндар жабылат да. Базарлар деле жабылышы мүмкүн. Анткени көбү онлайнга чыгып, онлайн иштеген деле жакшы да. Биз өзүбүз деле керек болсо онлайндан заказ кылабыз да. Карайбыз, просто заказ кылып үйгө алып келип берет, кийип, көрүп, анан жакпаса кетишет, алып кетишет да. Ошондой услугалар дагы бар. Ошон үчүн менин оюмча онлайнга толук түрдө өтүшөт буюрса. Азыртан уже баштай бериңиздер да. Азыртадан аракет кылыңыз дейли, анткени дегенде келечекте чынында сиз каалап аткан нерселер, сиз иштеп турган нерселердин баардыгы жабылып калышы мүмкүн. Бир коркунучтуу нерсе экен бул нерсе, бир четинен караганда көпчүлүк ай каяктан деп да чыгышы мүмкүн дегендей. Бирок бул нерсени эске алып коюш керек дегендей. Урматтуу көрүүчүлөр, маегибизди бир аздан соң улантабыз. Сиздер болсо эч кайда алыстабай туруңуздар. Айтмакчы, суроону бир аздан беребиз.
Көрсөтүүбүздү уланталы, биздин көрсөтүүбүздүн башкы демирчиси Пиала Голд чайы. Пиала Голд эң сонун кениялык чайларды кылдаттык менен тандалган. Бул дем берүүчү жыттын, байдамдын жана үй бүлөбүздү жакшы көргөн чайдын эң сонун төсүнүн айкалышы. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүңүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Көрсөтүүбүздү уланталы, бизде болсо студиябызда Айчолпон бар. Айчолпон негизи ошол эле азыркы тил менен айтканда жалпысынан мобилографтарды кыска видеолордо жүрөт го интернеттечи, алардын көз карашы менен деп анан аябай жакындатып көрсөтүп бир нерселердичи. Бир нерсени аябай сезгич болушат деген бир нерсени айткым келип атат да, баамдай алышат бардык нерсени деген. Анан азыр бизде оюн бар. Мына ушул ящиктин ичинде бир нерсе бар. Ал жандуу болушу мүмкүн же жансыз болушу мүмкүн да. Анан сиздин сезгичтигиңизди, баамдаганыңызды байкагыбыз келип атат. Азыр колуңузду салып, байкап бизге айтып бергенсиз, эмне экенин абайлаңыз, түз эфирде жүрүп атат. Бул эгерде коркунучтуу болуп кетсе, бакырып жибербеңиз деген. Коркутуп койдуңуз. Же балким эч нерсе да болбошу мүмкүн да. Кыскасы өзүңүз баамдаңыз. Анда келиңиз, биздин көрүүчүлөр менен биргеликте оюнду баштай берели. Оң жагынан да, сол жагынан да колуңузду салып көрсөңүз болот. Бир тарабынан карабаңыз, ичинде эмне бар экенин колуңуз менен баамда айтып берсеңиз. Мен болсо көрүүчүлөр менен биргеликте көрүп алайынчы. Абайлаңыз, мен да коркуп кеттим, көрүп алып эле. Эмне экен? Эмне болушу мүмкүн? Бул жумшак, мягкая игрушка экен. Жумшак оюнчук, Эмне, кандай оюнчук болушу мүмкүн? Эмне? Кулактарынан кармап көрүңүз, буттарынан кармап көрүңүз. Эми чычкан окшойт. Чычкан? Кантип билдиңиз? Куйругун байкадым, анан мурдун. Куйругу узун бекен, Кулагы. Туура, колчоболор, туура таап алдыңыз. Чындыгында эле баягы сиздер баамдаганыңыздар дароо эле билинип турат да. Туура тапты. Көрүүчүлөр азыр бизден экранда бул жагы көрүнүп турат да. Көрүүчүлөр көрүп турат эмне экенин. Болгон сиз көрбөйсүз да, ошондуктан туура таап алдыңыз, азаматсыз дейли. Эмне дейбиз? Куттуктайбыз. Негизи коркосузбу бир нерседен? Ооба, жандуу нерседен коркосуз. Курт, кумурска, мышыктан да коркосузбу? Демек мышык бакпай турбайсыздарбы? Жакшы. Анда эмесе азыр бир аздан кийин көрсөтүүбүздү уланталы, урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Анда биздин көрүүчүлөргө биздин коногубуздан суроо бар. Суроого жооп берүү үчүн сиздерге бир 5 мүнөт гана убакыт беребиз. Ошонун ичинде бизге жооп жазып жибериңиздер, жана бизде белек бар. Анда Айчолпон, сиздин көрүүчүлөргө болгон сурооңуз? Таргет деген эмне деп түшүндүңүздөр? Таргет деген эмне деген түшүнүңүздөр барбы? Ошол жөнүндө сөз. Деги эле мунун негизги жообу бар. Бир сүйлөм менен бизге жазыңыздар. 5 мүнөт гана убакыт беребиз. Бизге дароо жазыңыздар 0508 400 100 номери аркылуу. Чынында эле негизги баягы жообун айтпай туруңуз, бирок ушул жөнүндө түшүнүк айтып берсеңиз, негизи таргетти биз кандай түшүнсөк болот? Бул деген биз көбүнчө телефондо жүрөбүз да. Ошол жактан көбүнчө чыгат да. Биз кандайдыр бир адамдарга настройкалайбыз, ошону ким көрүш керек, канча жашта болуш керек, кайсыл шаарда жашаш керек. Ошол адамдар эмне менен кызыгышат. Ошолорду тандап, ошолорго кетиребиз. Демек, жарнаманы, рекламаны
кимдир бирөөлөр сиздерге сунушташат, мага чыгарып бер деп, анан сиз чыгартып, демек аларга мындайча айтканда кардарларды таап бересиз, Кардарларды таап берем. Өзүн таанытыш үчүн дагы кетиришет да, көбүнчө мындай личный адамдар. Мисалы мен деп коеюн. Алып баруучу катары элдер телевизордон көрбөй атса, мени алып баруучу деп чыгарып бериңизчи деп, кайсыл бир видеону сизге берем, Видео, сүрөт. Ошол сиздин Instagram баракчаңызга кетет да, адамдар келет. Сизди тааныйт, көрүшөт ошол жактан. Анткени биз деген көбүнчө күнүбүз 60%, 70% телефондо өтөт да. И адамдар ошо каяктан өзүмдү таанытсам, кантсем, TikTokко деле чыгатышпайбы, ошол сыяктуу, бирок Instagramдан, Facebook'тан чыгат. Сиз өзүңүздү кетирип көрдүңүз беле? Ушундай жарнамалап. Бир жолу кетирип көрдүм. Ушунча 2 жылдан бери иштеп, мындай өзүмө кетирген эмесмин, башка бирөөлөргө кетирип, анан вот бир аз эле болду, кетирдим, анан адамдар уже келип баштады да мага. А мен деген жумушум только сарафанное радио болчу да. То есть мен сизге кетирип берем, сиз башка бирөөгө сунуштайсыз, ушул жакшы кетирет экен, мындай болду, жакшы болду депчи. Анан ошолор эле келчү да. Анан такыр өзүмө кетирем деп ойлоп турмун да. Анан кетирсем дагы мындайча айтканда кирешем чоңойду. Демек, ал жактан, Instagram'дан, Facebook'тан адамдар көрөт турбайбы, көрсө көп эле. Мына ушундай түшүнсөк болот экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү, таргет деген өзү эмне деген суроо бердик. Бизге бир сүйлөм менен туура жообуңузду жазганга аракет кылыңыз. 0508 400 100 номери аркылуу. Бизде 2 мүнөттүк убакыт калды, ошонун ичинде жаза берсеңиздер болот. Өзүңүз айттыңыз, бул тармакка келип көп акча тапса болот экен, киреше тапса болот экен, анан сиздин оюңуз боюнча атайын бир диплом ала турган кесип пайда болушу мүмкүнбү ушул тармак боюнча? Ооба. Келечекте. Бул сертификаттарды беришет, диплом, сертификат беришет да. Мисалы, мен суроом тактайт кетсек, мисалы, атайын жогорку окуу жайларында, университеттерде ушул кесипти киргизиши мүмкүнбү? Киргизиши мүмкүн. Анткени Казакстанда уже киргизип атышат университеткечи. Вот жарым жыл болду. Назарбаевтар менен чогуу университетке кошуп атышат. Именно СММди онлайн тармакта өзүн тааныткан, онлайнга кантип чыгыш керек ошол боюнча да киргизишсе керек, уже киргизип аткан болчу да. Менин оюмча Кыргызстанда деле болот булчу. Келечекте бул атайын бир кесиптин ээси болуп чыгат. Кесиптин ээси болуп чыгат, дипломду, Мына ушундай. Анда эмесе биз бул жакта болсо келген билдирүүлөр бар. Эң биринчилерден болуп бизге мындай жооп жазыптыр. Таргет бул соц тармактагы реклама деп жазган экен. Аягы 70 менен бүткөн абонент. Буну туура жооп деп эсептесек болобу? Ооба. Туура, Анда биринчилерден болуп жиберген көрүүчүбүздү чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге 100 бирдик салып беребиз, урматтуу телекөрүүчү. Анда эмесе Айча опом, бизге убакыттар аягына келип калды. Сизге келип бергендигиңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизде ийгиликтерди каалайбыз. Негизи баягы сизге келген кардарлардын көбүнө жакшы кардарлар таап жүрө бериңиз дейли. Бизден болсо сизге чакан белек болсун. Барып мына ушул пияла чайынан демдеп, дагы күч топтоп, анан жогоруда айтып калбадыңызбы, акча көп таап атам деп, дагы көп болсун дейли. Кирешеңиз, Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде коноктоо Айчолпон Абдылдаева болду. Кайрадан сиздер менен көрүшкөнчө деп коштошолу. Сиздер менен Айпер Адамкул болдум. Амандыкта болуңуздар.